Бычкадан изделип жаткан 6 жаштагы наристенин сөөгү табылды. Ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаш наристелерди этияттаңыз. Мусулманчылыкка ушул тууру келеби? Албетте ой пикириңизди комментарийге жаза кетиңиз. Чеченстанда полицияга ок үзгөн баланын жансыз денесин аянтка алып чыгып жаткызып койду. Бишкекте 2 автобус сүзүшүп, 2 автобус тең пачак болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте 2 автобус сүзүштү. Бүгүн 10 апрелде саат 8:45 чамасында Бишкектин Шабдан Баатыр менен Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коомдук транспорт катышкан жол кырсыгы орун алды. Окурмандын айтымында номер 105 автобус менен номер 146 автобус бири-бирине сүзүлгөн. Окуяда жаракат алгандар болгон жок. Кара-Балтадагы темир жолдо жансыз дене табылды. Чүй облусунун Кара-Балта шаарындагы темир жолдо жансыз дене табылды. Күбөлөрдүн айтымында 9 апрелде эртең менен Фрунзе жана Кожомбердиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги темир жолдо жансыз дене табылган. Ал 38 жаштагы жергиликтүү тургун экени белгилүү болду. Учурда териштирүү жүрүп жатат. Алдын ала маалымат боюнча маркумду тепловоз сүзүп кеткен. Бирок темир жолдун кызматкерлери окуяны байкаган эмес. Булак турмуш кежи. Чеченстанда майы постуна кол салган жигиттин сөөгүн көчөгө алып чыгып коюшту. Чеченстанда майы постуна кол салган 17 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү шаардагы Борбордук каянтка чыгарылды. Бул тууралуу база телеграм каналы жазып, андагы видео менен бөлүштү. Ачкой Мартан айылында полиция кызматкерлерине кол салуу маалында ок жеген 17 жаштагы Эскерхан Хумашевдин сөөгү Борбордук каянтка эл алдына коюлду. Сөөктүн тегерегине бир топ адамдар чогулган. Алардын арасында Хумашевдин жакындары болушу ыктымал деп жазды аталган телеграм канал. Эске сала кетсек, 7 апрелде Чеченстанда майы постуна 17 жаштагы өспүрүм бычак менен кол салган. Ал эми майы кызматкеринин жарадары алгандан кийин окуя болгон жерде жок кылынган. Майы кызматкерлери ооруканага жеткирилип, алардын бири өзүнө келбей каза болгон. Кийинчерээк Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров полиция кызматкерине кол салууну уюштургандардын, күнөөкөрлөрдүн үй бүлөсүн жана бир туугандарын республикадан чыгарууну буйруган. Кадамжайдагы айылда жеңил унаа ала салып кетти. Кече 9 апрелде Кадамжай районунун Меңчинар айылында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Ош Баткен Разаков унаа жолунун 186-чакырымында саат 19:30 чамасында болгон. Тико үлгүсүндөгү жеңил унаа батыштан көнчыгышты карай бара жатып ала салып кеткен. Кырсыктан оор жаракат алгандар жок. Жакында эле Азиянын 3-чү жолку чемпиону болгон Айпери Медет кызы умра сапарында жүрөт. Бизге жолдомо берилген. Ушул күнгө туш келген экен. Умра сапарыбыз жакшы өтүп жатат. Бүгүн Мадинадан Мекке шаарына келдик дегенин угууга болот. Март айында Айпери Медет кызы Иорданияда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунун алтын медалын жеңип, Азиянын 3 жолку чемпиону аталган. Кандай өтүп жатат? Бир сөз менен айтып берсеңиз, мындай шарттары дейбизби, деги эле мындай умра жөн. 2 умрун бизге жолдомо берген. Ошол Аллах насип кылып, ушул бүгүнкү күнгө келип отурабыз. Умра аябай жакшы өтүп атат. Бүгүн Мадинадан Мекке шаарына келдик. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Достору менен ойноп жүргөн.
Суудан изделип жаткан 6 жаштагы баланын жансыз денеси табылды. Кече 9 апрелде социалдык тармактын колдонуучулары жана жергиликтүү ЖМКлар Чоң Чүй каналынан 6 жаштагы бала изделип жатканы тууралуу жазышып, видео менен бөлүшүшкөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан баланын жансыз денеси табылганы тууралуу маалымат беришти. Маалыматка караганда 9 апрелде болжол менен саат 18:20 Ысык Ата облустук ички иштер башкармалыгына маалымат түшкөн. Дмитриевка айылынын Калинина көчөсүнүн тургуну кайрылып, 6 жаштагы бала сууга түшүп кеткенин айткан. Аталган факты каттууга алынып, териштирүү башталган. Саат 17:00 чамасында 2019 жылы туулган бала Дмитриевка айылынын чыгыш тарабында үйүнөн 3 чакырым алыстыкта достору менен ойноп жүрүп, сууга түшүп кетип, агып кеткени аныкталган. Бүгүн 10 апрелде анын жансыз денеси Ысык Ата рейптин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө табылган. Булак Серепке Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кепилдиктин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.